Ал баладан эмнеге карап баратканын сурап үлгүргөн жокпуз. Балким ошол тартип бузган үчүн кармап баратканы дагы болушу мүмкүн. Бирок жарандык кийимчен экен. Жана тагы Азиз Абдырасулова айткан, жарандык кийимчен милициялар дагы абалга көз салып турат депчи. Андыктан милиция кызматкерлеринин жанынан эч нерсе болбой өткөнүн караганда ал ушул күч кызматкерлеринин бири болушу керек. Жай тургундар бираз кооптонуп атат. Милиция бөлүмүнүн кайсы бир кызматкерлери бул жерде булар ушул коомдук абалды тынч абалды сактоого тизилип тургандай. Азыр кайрадан бул көчө менен ушул Ак үй тарапка келдик. Ак үй тараптын ушул Ала Тоо аянты бөлүгүнө. Бул учурда азыр ушул Ак үйдүн жанына келип токтолдук. Атайын бөлүктүн кызматкерлери, милиция кызматкерлери бардыгысы ушул Ак үйдүн алдында токтолуп турушат. Алар ошол коомдук тартипти сактоо максатында деп түшүндүрүштү айрым милиция кызматкерлери. Азыркы күндө ушул митингдин тарапташтарынын эч кимсин көрө алган жок. Милиция тарапты бүгүнкү ушул Ала Тоо аянтында атайын куралданган бөлүк, атайын топтун милиция кызматкерлери токтолуп турушат. Буга чейин ушул аркы Москва көчөсүнө чейин жетип көчөсүнөн барып жүрүп барып, ошол Садыр Жапаровдун тарапташтарын коомдук таратышты. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын тарабынан чогулган тараптардагы таш менен атып атышты. Бер жакта дагы милиция кызматкерлери таш менен атып атышты. Жолдо катар ушул автоунаалардын айнектерин, кыйгандарын көрдүк. Анан айрым ушул чогулгандардын камап кетип бараткандарын дагы көрдүк. Азырынча абал ушундай, абал тынч. Ушул канча киши кармалып? Канча кармалып, сизге жакшы угат, канча кармалгандарын азыр милиция кызматкерлери эч кимден биле алган жокпуз. Ушул жүрөк кызматкерлери айта алышкан жок. Бирок командирлерге сураганыбызда кийинчерээк жооп беребиз дейт. Азыр канча киши кармалганын мындай менин көргөнүмдө бир 2-3 кишини ушул милиция кызматкерлери камап баратканын көрдүм. Жок, көрө албадым. Жабыркагандарды көрө алган жокмун. Болгону жана көздөн жаш агызуучу каражаттар менен колдонгондуктан ушул кем алуу анан көздөн жаш агып анан качып бараткан элдерди гана көрдүк. Бирок жабыркаган тарапты көрө алган жокмун. Көчөдөгү элдерди ошо милициялар көчөдөгү милиция кууп бөлүнүп тарапты. Азыр көчөдө эл жок. Милиция кызматкерлери болгон аянтка тизилип турат. Ак үйдүн алдында ушул атайын техникалар суу менен бүркчү милиция
милиция кызматкерлери мындай ошол митингге келген милиция кызматкерлеринин бардыгысы ак үйдө чогулду. Азырынча абал ушундай. Ошол көчөлөрдө тарап кеткен элди ошол милиция кызматкерлери бөлүнүп кууп тараткан. Азыр аянтта болгону ушул ак үйдү курчап, Борбор аянтка жакын жерде милиция кызматкерлери консультация кылышат. Гайда. Бастан комментарий бересизби? Алар жөнүндө кабарыбыз жок, себеби милиция ошол митинг талкураткан Канбек Усмоналиев өткөрүп модерациялык жанагы уюштуруучусу Бакайга өткөрүп кеткен болчу. Бирок уюштуруучу тарап ошол мыйзамды сактайлы, провокацияга чыгым алдырбайлы деп кыйкырган бойдон кичине бөлүгү ошол абал аянтында калмокчу. Биз болсо ошол башка алардын тагдыры эмне болду азырынча бизге белгисиз.